конечно. Байке. Сүйлөшкөн кызыңызга алысы Голландиянын талаларынан карапайым дыйкандардын эмгеги менен чогултулган голландский розаларды алып берип койбойсузбу? Ай, сен жаман рекламчыксың го эле. Байке, биринчиден рекламщик эмес, маркетолог. Экинчиден аласыңарбы, албайсыңарбы? Время деньги, убакыт зымырган куш. Убакыт зымырган куш болсо, убакыттың мага оратпойт. Ти Байкеден көрдүм, ошол жака барып гүлүн сатпайсың Рачка. Жок, Байке. Ушундай ширин, кыргыздын кымча белдүү, көздөрү мончоктой болгон, акыл сымал сөзлөп отурган кызга гүл алып бергенге кудуретиңиз жетпес анда билбейм, Байке. Жалпак тилинде айтканда аябай милошный экенсиз. Болду, жинденме айнам. Канчадан гүлдөрүң? 500 сом. 500 сом? Эми 500 сом эмес? 500 сом эле. Рачка, эмгегиң үчүн, аябай жакшы сатканың үчүн мына 5 сом карман. Рахмат. Давай. Ну, получается тебе неожиданный подарок. Байке, мага бир пирожный алып берип коюңузчу. Кайдагы пирожный? Мен сага жаңы эле 500 сом бердим бир гүл үчүн. Байке, ал кассанын акчасы да. Ал акчага тигинге моралдык да, жарандык да койгон жок. Мен сага азыр пирожный алып берсем, сен кайра келбейсиң та жатып. Байке, ишенесиңерби? Мен деле сиздин жагыңызда тургандачы, арахаттын туу чокусуна жетип отурбай элемин. Бек, можно тебя на минутку, да? Подойди, пожалуйста. Куш бала экен, Вообще айтпа, чересчур. Эже, могу пирожный сизге мен атыман, а то мелочный Байке сизге алып бербейт. Переигрывать этпесең? Переигрытпейлин. Буну актерское мастерство деп коет. Эже, жесеңиз? Ба, что происходит? Я не понимаю. Попробуй. Та-дам! Я просто по-другому планировал. Просто кое-кто переигрывает. О, Байке, импровизация. Импровизация. Жебек, биз 7 жылдан бери чогуу жүрөбүз. Мүмкүн кеч болсо дагы сүйүмдү кабыл алып, өмүрлүк жарым болууга макулсуңбу? Конечно, Жан, макулмун. Кыргыз Республикасынын үй бүлөлүк кодексинин 206-беренесинде Барды болчу.